24 апрелге карата күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Президент башкы прокурор менен жаратылыш ресурстары министрине кол алдындагыларды туура эмес көзөмөлдөгөнү үчүн сөгүш жарыялады. Өлкө башчысынын басма сөз кызматы Садыр Жапаров мындай чечимди УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин катын карап чыккандан кийин кабыл алганын билдирди. Ташиев президентке прокуратуранын айрым кызматкерлери министрликке караштуу лицензиялоо маселеси боюнча комиссиянын ишине кийлигишкени боюнча фактылар бар экенин айткан. Кийин алар тастыкталган. Буга байланыштуу президент прокурорго төмөнкүлөрдү тапшырды. Орун басары Кубан Адыл уулун ээлеген кызматынан бошотуу боюнча сунуш киргизүүнү, коррупцияга каршы аракеттенүү жана мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын жетекчиси Майытбасовго сөгүш жарыялоо жана ротациялоону, жогорудагы башкармалыктын экология жаатындагы ишкерлердин укугу жана мыйзамдардын сакталышын көзөмөлдөө башкармалыгынын жетекчиси Аликуловго сөгүш жарыялоо жана ротациялоону. Президенттик администрациянын басма сөз кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков Жусупбек Коргонбай уулу мандатын өз каалоосу менен тапшырганын билдирип, азаттык өңдүү маалыматтык сайттар бул теманы башка нукка бурмалап чагылдырып жатат деп айыптады. Ал аталган сайттар бул окуяга саясий боек берип, Коргонбай уулунун мандатын тапшырышына президент саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевди коргоп чыкканы себеп болушу мүмкүн деген мисал келтиришүүдө деп жазды. Депутаттар менен өкмөт мүчөлөрүнүн ортосундагы кайым айтышып кетүү учурлары буга чейин дагы, мындан ары дагы боло берет. Ал мыйзам ченемдүү көрүнүш деп билдирди Орунбеков. 22 апрелде депутат Коргонбай уулу мандатын тапшырууну чечип, эртеси БШК анын арызын канааттандырганы белгилүү болгон. Коргонбай уулу өзү эч билдирүү кыла элек. Жусупбек Коргонбай уулу Жогорку Кеңештин жыйындарынын биринде министр Алымкадыр Бейшеналиевди уюшкан кылмыштуу топтор менен байланышы бар деп айтып, мыйзамсыз байоо жана алдамчылыкка айыптаганы маалым. Ал тургай парламентте министрдин ишин текшерүү боюнча комиссия түзүлгөн. Ал эми Бейшеналиев ар намысын коргоо үчүн Коргонбай уулун сотко берген. Бишкекте милиция зордук зомбулукка арызданган аялдын күйөөсүн кармады. Бир нече күн мурда соц түйүндөрдө үйдүн короосунда аялга кыйкырып, машинага отур деп коркутуп жаткан кишинин видеосу тараган. Видеодо аял ыйлап, кыйкырып, машинаны айланып качып, бирок киши аны кууп барып кармаганын көрүүгө болот. Ал убакта үйдүн короосунда эч чара көрбөй турган дагы бир нече киши болгон. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы видеого комментарий берип, окуя Каражыгач конушунда болгонун билдирди. Жабыркаган келин милицияга күйөөсүнө арызданып, денесине эч себепсиз залал келтиргенин айтып берген. Факт боюнча бейбаштык беренеси менен иш козголуп, шектүү кармалып, Бишкек ШИИБдин убактылуу кармоо изоляторуна киргизилди. Ошондой эле милиция үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркагандарды жана ага күбө болгондорду окуя тууралуу укук коргоо органдарына тез арада кабарлап турууга чакырды. 24 апрелде Бишкектин 1 май райондук сотунун алдында Кемпир абад иши боюнча абакта жаткандардын 30га чукул тарапташы ачык сот өткөрүүнү талап кылып акция уюштурду. Алар ишти караган райондук соттун судьясы ар бир сот отурумун мыйзам бузуу менен өткөрүп жатат деп эсептейт. Бир күн мурун сот отуруму адвокаттар келбей калганына байланыштуу кийинкиге жылып кеткен. Президент Садыр Жапаров 2022 жылдын декабрында абактагылардын жакындарынын өтүнүчүнө комментарий берип, эч кимди бошотууга буйрук бере албасын билдирген. Ал бул боюнча судьялар ишине эч ким кийлигишпейт деп айтып келет. Алатоо 24 Кулооп жана ОССРПнин Ататүрк паркындагы жер тилкелери боюнча иликтөөсүн баянап берди. Иликтөөнүн өзү 2019 жылы эле чыккан. Анда иликтөөнүн авторлору 2000 жана 2008 жылдары парктан жер алган адамдар тууралуу айтып беришкен. Телеканалдын журналисттери өлкөдө азыр 2023 жылдын сентябрынан бери бийликтин талабы менен бөгөттө турган Кулооптун сайтынан скриншотторду алып колдонушкан. Ошол эле учурда телеканалдын видеосунда Кулооп жана ОССРПнин материалына шилтеме берилген эмес. Бул тууралуу болгону телеканалдын YouTube'дагы видеосунун баяндамасында эле кыскача жазылган. Мамлекеттик телеканал иликтөөгө мэр Айбек Жунушалиев парктын аймагын баштапкы калыбына келтирүү жөнүндө токтомго кол койгондон кийин араң көңүл буруп жатат. Башкача айтканда, иликтөө чыккандан кийин 5 жыл өткөн соң бийлик паркка 43 гектар жерди кайтарып бергиси келүүдө. Ал эми андагы мыйзамсыз объектилердин баарын сүрдүрүүнү убада кылууда. Селден жабыркаган аймактарга жардам көрсөтүлөт. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Асхат Алагөзов билдирди. Алагөзовдун айтымында селден жабыркагандарга жардам өзгөчө кырдаалдар министрлиги чыгымдын өлчөмүн тактаган соң көрсөтүлөт. Ал тиешелүү тапшырманы өлкө башчысы бергенин белгиледи. Тынымсыз жааган жамгырдан улам өлкөнүн бир катар аймагында сел жүргөн. Айрым кооптуу делген айылдын тургундары убактылуу коопсуз жайга көчүрүлгөн. Селдин кесепетинен турак жай, короо жана ички жолдор зыянга учураган. Бирок өзгөчө кырдаалдар министрлигинен бул масштаб
катуу мүнөзгө ээ эмес экенин айтышкан. Селдин кесепетин жоюуга министрлик менен мамлекеттик түзүмдөрдүн күчү жетейири кошумчаланган. Жогорку кеңешке мөөнөтүнөн мурда мандатын тапшырган Ишеним партиясынын депутаты Эмилбек Жусуповдун ордуна келген Советбек Рустамбек уулу парламент жыйынында ант берди. Оштун Ноокат районунда төрөлгөн Рустамбек уулу 48 жашта. 2010-жылы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин информатик экономист бөлүмүн аяктаган. 2014-жылы ошол эле окуу жайда инженер куруучу кесибине ээ болгон. Ачык булактардагы маалыматка ылайык Рустамбек уулу жеке ишкер. 2019-жылы алыш бел боо күрөшү боюнча Улуттук Федерациясынын вице-президенти болуп шайланган.